Бул эми элге келген. Нарын шаарынын тургуну Каныбек Узаковдун үйү тооборунда болгондуктан башкаларга салыштырмалуу кыйла жабырланган. Ичин лай суу каптаганы аз келгенсип, короосу менен мал сарайы сел өзү менен кошо келген таш менен кумга толгон. Эгер жергиликтүү өзгөчө кырдаалдар кызматынын мобилдик тобу жардамга келбегенде, кырдаал кандай болмок болгулош кыйын эле. Андыктан ал көрсөтүлгөн мындай колдоого чын дилинен ыраазы. Суу киргенден баштап саат 1-де 10-да келишкен, саат 4-кө чейин иштешти, суу чыгарышты. Бүт бардыгы. Булардан техника жок экен да. Ушуларга көңүл буруп өкмөт деген техника берип коюш керек эле болчу да. Ал эми жогорудагы Карбаңыздын кошунасы Жумаш Алышбаевдин үйү менен короо жайы бийиктиги 1 метрден ашыраак тоо таштарынын туткунунда алган. Аны ташып чыгарууга эле 3 күн убакыт кетти. Мында да куткаруучулардын эмгектери зор. Тасты чыгаш кыйын эле болду. Ошо погрузчиктердин күчү болбогондо экскаватор, погрузчик анан 3 ошо ооржук тарткан хоболор иштеди. Албетте, эл башына мүшкүл түшкөндө жергиликтүү бийлик башчылар кантип эле кол жайып туруп калышсын. Алга жараша жана мүмкүнчүлүктүн жетишинче селге каршы туруу жумуштарын уюштурушуп, жабырлангандардын жандарынан чыгышпады. Натчада алгачкы 2 күндө 25 турак үйдүн ичи, 38-ин короо жайлары тазаланды. Ушул жумуштарга жалпысынан 50ден ашык куткаруучулар тартылышкан. 24 техника, Нарын шаардык жарандык коргоонуу кызматынын 24 техникасы иш алып барып берди. Кыргыз Республикасынын өзгөчө кырдаалдар башкарма Нарын облустук башкармалыгы күйүүчү май каражатынан жардамды көргөздү. Техникадан тартыштыктар болуп эле жатат. Биздин өзүбүздүн ПМО деген организациябыз бар болчу. Убагында муну балыкчы шаарына уюштуруп коюп койгон. Азыркы күндө ушу Нарын шаарына уюшулуп, ошол ишке кирип кетсе дагы кичине жеңилдиктер болмок эле да. Алдын ала маалыматтарга таянсак, азырынча чыгымдардын суммасы 1 миллион сомго чамалады. Ошол эле учурда бирин-экин үйлөрдүн жарактан чыккандыгын жана сарайлар менен складдардын айрымдарынын кулап калгандыгын көңүлгө түйсөк, келтирилген жандардын көлөмү мындан да көбөйөрү бышык. Бирок жабырлангандардын бири да унутта калбайт. Тескерисинче аларга көмөктөр күчөтүлмөкчү. 82 үй кырылып, кыдырылып, ошонун негизинде 15-inde ошол үйлөрүнүн өзлөрүнө суу кирип кеткен, анын баары тазалоо иштери жүргүзүлдү. Бу жерде айтып кетиши келсе, ошол биздин ошол облустук өзгөчө кырдаал башкармалыгынын техникалары, УОЗ, облус, райоздун техникалары, шаардык мекемелердин техникаларынын жардамы менен, ошол кызматкерлер жардамы менен мында буюрса мындай кесепеттер жоюлду. Жалпылап көтөргөн жүк жеңил эмеспи? Учурда жаратылыш кырсыгынан жапат чеккен аймактардагы кайра калыбына келтирүү жумуштарына улуу күчү дебей, баарысы катышып, биримдик менен ынтымактын үлгүсүн көрсөтүшүүдө. Өзгөчө оор жагдай калаадагы Алмабак, Көтөрмө жана аларга канатташ чөлкөмдөрдө түзүлгөн. Өзүңүздөр көрүп тургандай бул жерлерде бүгүнкү дээре кырсыктын кесепеттери толук жоюлбай, мындагылардын жашоо тиликтеринде ыңгайсыздар арбын. Дагы жакшы, катары жергиликтүү жаштардан турган ыктыярчылар тобу андагылардын жеңилин жерден орун колдон алышып, аларды аздыр көптүр түйшүктөрдөн арылтышты. Бөлөкбай Шеримбеков, Нурбек Рахманов, Нарын шаары.